Саламатсызбы? Дүйнө жана чөлкөмдөгү урунтуу жаңылыктар менен тааныштырып, Азаттыктын студиясында Айданбек Акматуулу. Британиянын премьер-министри Дэвид Кэмерон октябрга карай кызматынан кетээрин жарыялап, өлкө жаңы лидерлерге муктаж деди. Кечээ өткөн референдумга катышкандардын көпчүлүгү Британиянын евро биримден чыгуусун колдоп добуш беришти. But the British people have made a very clear decision to take a different path. Британия эли өз тандоосун так билдирип, башка жолду тандап алды. Андай болсо өлкөнү ошол жаңы багытта алып кетчү жаңы жетекчилик керек. Премьер-министр катары жакынкы айларда кемебизди тең салмактуулукка алып келүү үчүн бар аракетимди жумшайм. Бирок өлкөнү жаңы жерге баштап барууга аракеттенсем туура болбойт. Тактап айтканда, британдыктардын 52% же дээрлик 16,5 миллион шайлоочу шаркеттен чыгууну жактаган. Биримдикте калууну колдогондор 48% добуш топтой алышты. Кэмерон евро биримдикте калууга үндөп, өлкөнүн чыгып кетүүсү Европадагы тынчтыкка коркунуч жаратаарын белгилеп келген. Референдумга шайлоого катышууга укугу бар жарандардын 72% катышты. Бул 1990 жылдардан бери Британияда өткөн бардык шайлоолордогу эң жогорку көрсөткүч. Формалдуу түрдө референдум багыттоочу мүнөзгө ээ деп айтылган менен, өкмөт шаркетте калууга каршы чыккандар жеңишсе, мүчөлүктү токтотуу боюнча жараян баштоого убадасын берген. Ирак коопсуздук күчтөрүнүн антитеррордук тандалма бөлүгү Фаллужа шаарынын бошотулган бир районунда мина жана башка жардыргыч заттарды жасаган чакан ишкананы таап алышты. Аны Ислам мамлекети экстремисттик уюмунун согушкерлери колдонуп келген. Кала жихадчылардын колунда 2014 жылдан бери болуп келген. Ирак армиясы бир нече жумадан бери Фаллужаны тазалоо операциясын жүргүзүүдө. Аскерлердин айтымында шаардын түндүк бөлүгүндөгү айрым конуштар террорчулардын көзөмөлүндө кала берүүдө. Алар ошондой эле Ирактын түндүгүндөгү Масул шаарында ээлеп турушат. Ирактык жана батыш өкүлдөрү Фаллужадагы операциянын тажрыйбасын Масулду бошотууда пайдаланса болоорун айтып жатышат. Өзбекстандын Ангрен Пап темир жолу ишке киришти. Жол Камчык ашуусу аркылуу Фергана өрөөнүн Өзбекстандын башка региондору менен байланыштырмакчы. Бул бөлүк Кытайдан Борбор Азия жана Европага өтчү транзит коридору, жибек жолу долбоорунун негизги маршруту болуп калат деп күтүлүүдө. Кечээки салтанатта Кытайдын лидери Си Цзиньпин жана Өзбекстан президенти Ислам Каримов биринчи поездге символикалуу түрдө жол ачышты. Бейжиңдин маалыматы боюнча, өткөн жылы кытайлык компаниялар долбоорго катышкан өлкөлөргө 15 миллиард долларга жакын каражат инвестиция салышкан. Ал эми ошол мамлекеттер менен соода жүгүртүүнүн көлөмү триллион доллардан ашкан. Бул Кытайдын тышкы соодасынын чейрегин түзөт. Кытай өкмөтүнүн растоосунда долбоор үчүн баарынан маанилүү аймак болуп, Балкан жана Борбор Азия региону саналат. Инстаграмдагы Алматынын боорукерлери клубунун ыктыярчылары балдар үйүнүн тарбиялануучулары үчүн бүтүрүү кечесин уюштурушту. Балдар мектепти аяктап, орто билим тууралуу аттестат алганы менен көптөрү жашы жетелек болгондуктан балдар үйүндө кала беришмекчи. Катардагы алматалыктар аларга эстен кеткис майрам уюштурушту. Кээ бирлери белекке кооз кийим-кече тартуулашса, башкалары кыздардын чачтарын жасап, боеп, дагы бирөөлөрү унаа ресторан жагынан кам көрүштү. Клубтун жетекчиси Мадина Мырзахметова бир ай даярданышканын, ыктыярчылар да балдарда эле толкунданышканын айтат. Бул коомдун Инстаграмдагы баракчасына кайрымдуулук иштерге кошулууга даяр 13 миңден ашуун киши жазылган. Мына ушул жана башка жаңылыктар биздин сайтта да бар, daregeazattik.org, ошондой эле биздин видеолорду бардык соц тармактардан, YouTube, Facebook'тан көрсөңүз болот. Ал жактардан Кыргыз Азаттык үн алгысы же Азаттык медиа деген аталышта издеңиз. Саламатта болуңуз.